Assalamu alaikum, hoş geldiniz YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта сиздерге Ноокат районуна караштуу Төрөбай Кулатов айылдык аймагынын Акчал айылынан салам айтабыз. Акчалдан бир жакшы саяпкерлердин колунан Курманбек акадан бир жакшы чоң, бир көлктүү жоон жоолуп келген жакшы ат сатууга чыгат экен. Sizlerge malumat жеткирип бөлүшүп өткөнү келип калдык. Курманбек ака маалыматты берет, бизден алыстабаңыздар. Атты байкаңыздар туугандар. Кандай ат болду эми? Мүнөздөмөсүн сурап сиздерге жеткирип бөлүшүп өтөбүз. Курманбек ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жаныбар бир аттын чоңу, жоону, гиганты чыгат экен да бул чыгарылышта. Кудай кааласа. Саламат. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ат сатууга койдуңуз буйруса. Минген атыңыз тууралуу эми маалыматты көрүүчүлөргө жеткирели, мунун мүнөздөмөсүн айтайлы. Жашынан баштай береличи. Жашы 5 жашар. 5 жашар. Жашы дагы жаш экен, э? Жашы 5 жашар. Айгыры бар. Биз айгырга коюп аттык. Үйрү бар. Үйрүгө койдуңузбу? 2 жыл үйрүгө койдум. Үйрүгө коюп кулун алсыз да. Кулун алдым. Кудай кааласа буйруса дагы жаз алабыз. Бу породасы кандай болду ошондо? Породасы энеси Россия. Энеси Россия. Анан Ноокаттан келген аттын немелерден да. Туяктары таза казыктар, а? 4 туяк таза. Багуудабы? Ат багууда. Туяктары тырмактары Азыр өспөптүр. чыгышы. Буякта аркада жоо экен, э? Тока түшүп калыптыр. Түшүп калыптыр. Токалар түшүптүр экөө. Колго жоош эле тээп иштебейби? Жоош эле. Бирок мындай катты кармаш керек да, бәринчи. Каттуу миниш керекпи? Ден соолугуна, жебичине жооп бересиз буйруса. Бою канча чыгып калат? Боюн өлчөгөнсүзбү? Боюну точно манча деп айта албайм. Бирок 70ке барса керек дейм. 70'tin тегереги. 70'tin тегереги де. Атты эми мындай жылкы таптап багып жүргөндөр түшүнөт эми, мына багуудан чыкса ушинтип эле көрсөтөт экенбиз, чаап нетпейт экенбиз эми. Болбойт, азыр чыгып атышы. Эми чыгып атабы? Аркаларында ошака бастырыңчы, мындай чатка аяктарын тартайлы. Көрүп турасыздар, жылтыраган бир жакшы полвон ат издегендерге. Бул эми улакка чаптырдыңыз, чаптырбадыңызбы? Жок, чаптыр элек, алган адам чаптыр болот. Алган адам чаптырат, Кудай кааласа. Өзү кириши мындай эмес кандай тогу? Каны да бул чачып жүргөн аттардан да. Каны да бар. Жийинди чачуу, жиречип аттардан дең. Кайманат койгонсузбу? Кайманат койгонсузбу атка? Кайманаты Кудагер. Кайманаты Кудагер. Мына сынды бериптир Кудагерди, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакса байланышасыздар. Токтотуң эми, баасын айтыңчы аттын. Кудагердин баасыны канча коесуз? Баасыны канча койсо, качырбай жабыштырып эле айтабыз да. 700 миң дейбиз да. Сомго 700 миң сом. Сомго 700 миң. Жеп ичине, ден соолугуна буйруса жооп бересиз. Азыр саратан жемине тойдуу жаныбар. Эми тойдо 12 килограммга жетти. 12 килограммга чейин жедиби? Жеди. Мына 700 миң деп аттын баасы айтылды. Мына кызыккандар келип же экранга номерлер жазып калтырабыз. Ээси менен байланышасыздар. Номерлерди дагы айтып өтүң эми, Курманбек ака. 78 миң. Плюс 996 778 менен 20 47 45 номери менен байланышасыздар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Курманбек ака, соодага береке берсин анда. Канын келсин. Мына чоң, Адамга насип. жакшы жыйынга ат издегендер, чоң ат менен дегендер мына Курманбек ака менен байланыша бересиздер. Саламатта калыңыздар, атты колдон чыгарбаңыздар туугандар.